Феликс Кулов түндө чакырат. Бир жерде үйүнө чакырып атат. Кишилерди чакырып койдум эле келип кетесизби деп. Мен адилеттик үчүн ушул сөздү айтышым керек. Барсак жанакы өткөн партиялардын баары отурат. Анан мени чакырыптыр. Ошондо Феликс Куловдун айткан сөзү. Мана көзү тирүү. Адахан Мадумаровдун партиясын утуш мүмкүн эмес экен деди. Булар себеби элдик армиядан экен. Ошондо анча-мынча өткөн могу жерде биз чогуу болобуз, бирге болобуз деген үкөлөрүм кичине тызылдап кетти да. Айтты ошондо. Силер канча акча чачтыңар мен билем. Мен канчаны чачтым, силер билесиңер. Бирок бүтүн Кыргызстан бир тыйын чачпай туруп, биз топтогон добуштан көп добушту топтоду. Биз муну жигиттик үчүн айтып коюшубуз керек деп айтты. Аны кийин теледен да чыгып айтты. Бүтүн Кыргызстан уткан партия деп. Биз утуп эле калбастан, биз эң алдыңкы катарга чыккан партиябыз. Мына кече жакында Борбордук шайлоо комиссиясынан бир жигит ошол жерде иштеген. Ошол келип айтып атпайбы? Биз бүтүн Кыргызстандан кеминде мен билгенден дейт 100 000 добуш алдык дейт, урдадык дейт. Ошону билет экенсиң, көрөт экенсиң, өзүң көзүң менен көргөн экенсиң. А эмне үчүн чыгып теледен айтпайсың, же гезитке бербейсиң десем, заманды көрүп атпайсызбы дейт. А сен корксоң, эмне үчүн мага келип айтып атасың? Себеп эртең бүрсү күнү мен ишенем, сиз жеңип чыгасыз, ошондо мени эсиңизге алып койсоңуз дейт.